Көгүлтүр ысык көлдүн жээгине түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлери чогулду. Бул жерде түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин кеңешинин алгачкы отуруму өттү. Иш-чарага Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Түркия сыяктуу мамлекеттердин ички иштер органдарынын жетекчилери катышты. Уштапта дүйнөдө кибер коопсуздук, аткезчилик маселелери олуттуу көйгөй болуп турганда бул жолугушуу абдан маанилүү болуп калды. Отурумдун башталышында ички иштер министри Улан Ниязбеков кеңешменин маанисине токтолду. Ал белгилегендей, жыйын түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин кеңеши деп аталып, элдин коопсуздугун сактоого жана ар түрдүү коркунучтарга каршы бирге турууга үндөйт. Биримдигибизди бекемдеген кеңешмебиз меймандос Кыргыз чергесинде өтүп жатканына өзүнчө мааниге ээ экендигин билдирмекчимин. Себеби эзелтеден ата-бабаларыбыз ынтымакты, туу тутуп, достукка бекем болгон. Ошондуктан өткөрүп жаткан иш-чарабыз тарыхта калып, уюмубуздун ишмердиги убактылуу эмес, түбөлүк болуп, кийинки муунга чоң үлгү болот деп билдирип кетмекчимин. Негизги максат коопсуздукка байланыштуу, кылмыштуулукка каршы күрөшүү ыкмаларын замандын талабына жараша калыптандырып, коркунучтарга ыкчам бөгөт коюу. Бүгүнкү күндө кибер кылмыштуулук жалпы дүйнөнү кооптондурган көйгөй болууда. Дал ушул себептен түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлери бул багытта биргеликте иш алып баруу маанилүү экенин белгилешти. Экстремизм, терроризмге каршы күрөштө жана заманбап чакырыктарга жооп берүүдө бирге болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ар түрдүү диний агымдар жаштарды туура эмес жолго салып жатат. Андан сырткары жасалма интеллекттин жардамы менен кибер кылмыштуулук күч алды. Дал ушул себептен кеңешке мүчө өлкөлөр биргеликте иш алып баруубуз зарыл. Беретін заңнамалык базасы калыпташты. Түрк мамлекеттеринин ички иштер министрлеринин кеңешинин иши кылмыштуулукка каршы күрөшүп, эл аралык кылмыштуу топторго бөгөт коюу менен эле чектелбейт. Санарип тутумду жайылтып, мыкты кадрларды даярдоо менен жаңы бийиктиктерге жеткирүүгө да өзгөчө көңүл бөлүнөт. Баңгизаттарды мыйсамсыз жүгүртүү, мигранттардын аткезчилиги, адам сатуу, акчаны алалдоо, ок атуучу куралдарды, контрафакттык буюмдарды, жапайы жаратылыштын жана маданий баалуулуктарды сатуу, ошондой эле кибер кылмыш жана башка терс иш-аракеттер коопсуздук тартибине олуттуу коркунуч жаратууда. Ал эми эл аралык кызматташтыктын мындай чакырыктарды болтурбоо жана аларга каршы күрөш үчүн зарыл фактор болуп саналат. Отурумдун жүрүшүндө бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Алардын эң негизгиси түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин кеңешмеси эми жылына кеминде бир жолу өткөрүлүп турат. Андан сырткары кабыл алынган чечимдерди ишке ашырууга жана координациялоого көмөк көрсөтүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлөт. Андан сырткары билим берүү жана тажрыйба алмашуу алкагында өлкөлөр арасында өз ара сапарларды уюштуруу маселеси сүйлөшүлдү. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бардык өлкөлөр менен ар тармакта тыгыз кызматташып келет. Ал эми бул кеңеш түрк мамлекеттеринин ички иштер органдарынын алакасын жаңы деңгээлге чыгарат. Тажрыйба алмашуу, өз ара маалымат алмашуу, заманбап санарип тутумун жайылтып, бири-бирибизге болуп көрбөгөндөй жогорку ишеним көрсөтүү. Эң башкысы өлкөбүздүн тынчтыгын бекем сактап, эли журтубузга коркунучу жок жашоо шарттарын калыптандырып, ички иштер органдарына жүктөлгөн милдеттерди татыктуу ишке ашыруу болуп саналат. Чолпон Ата шаарында өткөн жолугушууда бир катар урунтуу маселелер каралып, анын жыйынтыгы боюнча декларацияга кол коюлду. Ал эми министрлердин кийинки жолугушуусу 2025 жылы Азербайжан Республикасында өтмөй болду. Эске салсак, түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин кеңешинин биринчи отурумун өткөрүү боюнча кыргыз тараптын демилгеси былтыр Астанада өткөн түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде колдоо тапкан. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Ысык Көл облусу.